Билбейм, анда чачым башкача боеп көрөйүнбү деп. Болсо эшикке чыгып кетиш керек. Ошол эле эшикке чыгып 1 саат 2 саат жок болуп кетсе, ачым тарап кетет. Жебе дегенде сиздин көз алдыңызга эмне келет? Же баягы кенжежени урушуп аткандары келеби? Алар деле келет. Алар кантип келбей койсун деп элем. Ушул жерин кесип койгула анан мени жаман көрүп калышпасын. Менин көз карашым деле ошо кыздарга кошулат экен деп ойлонуп көрсөмчү. Бул мырзаларга жат көрүнүш дейт го. Кандай отурсуз? Кечки сүрөткө түшөрсүт го. Эфирден айтып коеюн азыр. Вдруг көрүп калса мени апам тарынбасын. Апамга караганда өкүл атам менен жакшыраак сүйлөшөм да. Арбаңыздар ардактуу теле көрүүчүлөр, назарыңыздарда Менин жашоом долбоорунун кезектеги чыгарылышы. Бүгүнкү Менин жашоом долбоорунун ардактуу коногу эстрада ырчысы, Жебе тобунун экс-солисти Минур Алтынбеков дал ушул бүгүнкү күндүн коногу. Минур, айтсаң, мына чыгармачылыктан сырткаркы жашооң, чыгармачылыктан сырткаркы убактың кандай өтөт? Чыгармачылыктан сырткаркы жашоом биринчиден балама көңүл бурам. Ошол менен чогуу жүрөбүз, ойнойбуз. Любой жака ээрчитип алам, чыкса машинада жүрөт. Андан кийин фитнеске барып турам, тренировкага. Анан кээде ошо кечинде балдар менен волейбол ойноп турабыз, ушундай. Мектепте дагы баскетбол жакшы ойночумун, бирок ал убакта боюм кичинекейирээк, аз деле кичинекей эми. Ошондо сборныйга албай коюшкан, сен боюм кичинекей деп. Кичине обидно болуп калган да. Волейбол ойнойбуз, футбол дагы ойноп турабыз. Спорттун көп эле түрү. Тенниске жакшы кызыгам, настольный тенниске. Бул оюнда ар бир командада 6дан болот. Мына бул жакта деген 3-өө алдыда турат, 3-өө артында турат. Бул артта тургандар секирип тиякка кийинки поляга топ чаба алышпайт. Ал эми тиги алдында тургандагылар, тиги түбүндө турган ал пасовщик болот, ошолор пас коюп берет, тиги чабат. Адамга тийгизген таасирлери бул биринчиден прыжок жакшы болуш керек, жакшы секиш керек адам. Экинчиден бул жүрөктүн иштешине дагы жакшы аябай пайдасын тийгизет, кардио. Демек, бүгүнкү күндүн актуалдуулугуна айланган оюндун түрү десек дагы жаңылышпайбыз. Иммунитет дагы көтөрүлүп. Бир жумада канча келесиң? Негизинен канча убакыт бөлөсүң? Бир жумада келип 1-2 жолу болот. 3 саат бөлөбүз. Бирок биз кеч ойнойбуз да, түнкү 10дон кийин, 11ден кийин, түнкү 3кө чейин, 2ге чейин ойноп калган болот. Бир нерсеге мелдешип ойнойсуңарбы же жөн элеби? Андай нерселер дагы болгон, эми анда кичине ызычуу болуп кетет экен ортодочу. Түшүнбөстүктөр болуп, көп деле кылбайсыз андай нерселер. Улуттук оюндарга кандайсыз? Улуттук оюн ушул мектепте окуп жүргөндө мен ошо эми айылда эле окуп чоңойгон балам да. Ат минип, улак чапчубуз. Ат менен көп жүрдүм мен. Атты канча жашымдан баштап мендим бир 4-классымдан баштап, ушу 11-ди бүткөнгө чейин ат минип чоңойдум да. Улуттук оюндардан ушу улак, анан чүкөнү жакшы ойнойм. Чүкөнү аябай жакшы ойноп, 104 чүкөн бар эле, аздагы эсимде. Аларды кызыл, жашыл, кара ар түрдүү түстөргө боеп, өзүмчө ошону самостоятельно кылчумун. Ушу биздин улуттук оюндарга ошолор деле кирет го деп ойлойм. Баамымда чыгармачылыктан сырткаркы жашооңуз кызыктуу өтчүдөй экен. Чыгармачылыкка караганда. Минур мырза, эгер сиз чыгармачылыкты тандабасаңыз, ким болмок элеңиз? Көп эле айтып келем, ушу милиция кызматкери болмокмун деп. Анткени атам дагы ошого направление берип, сен ушу милиция кылам деп аябай аракет кылышты, бирок такыр эле мен ошол жакка эмете албай койдум. Жанагы тартып албай койдум да. Алар башка окуу жайды дагы сүйлөшүп көрүштү. Мен тиги айылдан окуп бүтүп келгенде, сен ушул жакка окуйсуң деп башка окуу жайды дагы сүйлөшүп көрүштү, бирок алар
ал жакка мен көңүлдөнгөн жокмун. Анан өзүм телевизор көрүп отуруп бир күнү эле Бейшен Алиевага кабыл алабыз ушундай студенттерди деп объявление чыгып калып, мен ошол жерден окуп, телефон номерин сразу жаза калып, анан чалып, биз барып кастинг, то есть кастинг дейм да, жана экзаменден өткөнмүн. Анан окуп калгам ошол жактан. Баягы ЖБ тобуна эмне болуп келип калдыңыз эле анан? ЖБ тобуна кастинг аркылуу келип калгам. Кастинг кылыш. Мына ушул топ азыр бүгүнкү күндө баягы чачыраган дегендей, анан топтон кеткенден кийин чыгармачылыкта бир топ баягы өзүң иштеген оор болуш керек менимче. Анткени мурун продюсериңер бар болчу, баарын даяр жерлерге жөнөтчү дегендей. Өзүң иштеген оор болсо керек. Өзүң иштеген оор, чындыгында оор. Өзүңдүн клиптериңе өзүң чуркайсың, мурда бүт бардыгын кенжежем даярдап койгон болсо, сен барып эле ырдап коесуң, болду. Даже чач бачыңа чейин, формаңа чейин жасап тиктирип, чачыңы жасатып, бүт бардыгын өзү кылчу. Азыр эми ошонун бардыгын форманы өзүбүз тиктирип, чачыбызды өзүбүз жасатып, ырды өзүбүз жаздырып, ушинтип аткан учур. Эми бул деле бир өзүнчө жакшы нерсе экен. Ооба, клип тартып атам деп калдыңыз. Жана кайсыл ырыңызга клип тарттырдыңар? Бир ырым бар, өткөн күндөр деген чыгарма, мындай кайгылуу, жай музыка. Ошол ырга өзүм сценарий жазып, ошонун клипин тартып аткан учурубуз. Бул жаңы ыр демек. Бул жаңы ыр. Мына ушул ЖБ тобунан кеткенден кийин элдин айтымында баягы монтип жаркырап хит болгон чыгарма чыгара элек деп атышат да. Бул ойго кошуласызбы? Балким эл айтса туура айтат, бирок мен бир чыгарган чыгармам жакшы эле кетти. Ошол ыр аркылуу мисалы мен бир жерлерге барсам, мени ошол ырды ырдап бериңиз деп, мейли деген чыгарма. Где-то 3 миллион просмотр болду YouTube'дан. Андан кийин Чыңгыз Мырзаев. Агабыздын Бир тууганым деген чыгармасын ырдап чыктым жаңыча вариант менен. Ошол ырды сурашат. Тойлордо мен жок жерде жана бир туугандар чыккан кезде ошону коюп калышат экен. Жана музыка менен коштогондочу сопровожденияда. Билбейм эми, балким баягы андай айткандар мүмкүн менин творчеством боюнча тааныша электир деп ойлойм да. Бирок өзүңүздү ушунчалык баягы таанымалмын, хитмин деп айта аласыз? Жок, антип айткандан алысмын. Ал үчүн дагы иштешибиз керек, ал үчүн дагы көп эмгектениш керек. Анан эми андай болгон учурда деле антип айтмак эмесмин. Кенже эже менен Өкүл апаң экенин билебиз. Анан учурда баягы үй бүлөлүк дагы чыгармачылык жактан да жардам алып болушуң керек, Чыгармачылык жактан сөзсүз жардам болот. Мен бул ырды ырдаган атам, аранжировкасы мындай болду. Акыркы жолу бир апа тууралуу ыр жаздым эле, обонун. Анан сөзүн дагы даярдатып, ошол апама жибергенмин, Кенже Дүйшеевага. Өкүл апама жиберип, апа угуп көрүңүзчү кандай ыр болуптур деп. Угуп, аябай жакшы ыр болуптур, мындай жөнөкөй элге жага турган, жөнөкөй мотивтер менен жакшы ыр болуптур. Жаздырыш керек срочно деп. Анан эми ага чейин дагы бул ырым даяр болуп калгандыктан ушуга клип тартып сала калалы, анан кийин тигини бүтүрөбүз деп пландап аткан учурубуз да азыр. Демек чыгармачылыктан дайыма колдоп турат. Ооба, чыгармачылыктан колдоп, акыл насаатын айтып, бул жери туура эмес болуп калыптыр, мунун сөзүн алмаштыр деп айтып турат. Өкүл атаңызга чалып турасызбы? Мындай кандай кеңештерди аласыз Өкүл атабыз менен биздин тилде айтканда аябай кентпиз да. Укмуш достордонбуз. Любой нерсени чогуу сүйлөшөбүз, анан баандай приколдорду жиберип турабыз бирибизге бирибиз. Жакшы мамилебиз, аябай чем. Эфирден айтып коеюн азыр, вдруг көрүп калса мени апам таарынбасын. Апамга караганда Өкүл атам менен жакшыраак сүйлөшөм да. Үй-бүлөнү мыкты сакташ үчүн эмне кылыш керек, эмне көңүл бөлүш керек? Ушу бириңди бириң түшүнүшүң керек деп эле ойлойм. Бириңди бириң түшүнүшүң керек, бириңдин ачууң келип атканда бириң унчукпай турушуң керек. Анан эркек болгондон кийин көп эле аялдын жанагындай мелочный нерселерине аралашып, кийлише берген эле туура эмес деп ойлойм да мен. Если аябай эле ачууң келип аткан болсо эшикке чыгып кетиш керек. Ошол эле эшикке чыгып 1 саат 2 саат жок болуп кетсең ачың тарап кетет. Келесиң. Негизи бизде ушундай да правилада үйдө.
эшикке чыгып кетесиң, болду, 1-2 сааттан кийин келсең, как орусча айтканда, как ни в чем не бывало эле. Дальше сүйлөшүп жашап кете бересиң. Абдан жакшы, бул да болсо баягы эркектин мыкты касиеттеринин бири десек жаңылышпайбыз, э? Мурунку Жебе тобундагы Минур менен бүгүнкү күндөгү Минурдун айырмасы кандай? Айырмасы мен ошондо кандай жөнөкөй болсом, азыр деле ошондой эле жөнөкөй боюнча калдым. Ал эми бала болгондон кийин бир аз өзгөрөт экенсиң, жоопкерчиликтер пайда болот экен. Балаңдын алдында көп нерселерди сүйлөй албай, көп нерселерди жаза албай, уялгандан дагы эми бул менден ушундай жаман, эгер жаман нерсе жазай турган болсом, ошо жаман пример албасын деген ойлор келет экен. Баланы биз тарбиялабай эле, бала бизди тарбиялайт деген ошо чын нерсе экен да. Жебе тобунда иштеп жүргөндөгү мындай эстей калган күндөрүңүз, бир жакшы бир эмоциялар менен эстеп бербейсизби? Эмнеси менен эсиңизде калды? Мына ушул Жебеде иштеп жүргөндөгү учур. Жебеде иштеп жүргөндө. Жебе дегенде сиздин көз алдыңызга эмне келет? Жеба кенжеженин соткондары келеби? Алар деле келет. Алар кантип келбей койсун деп эле. Мисалы, бир жолу бир Шамалды сайда болуш керек, по-моему, Жалал-Абадта. Анан концерт берип атабыз, анда биз сахнага чыга элек, эми жаңы чыгып аткан балдарыбыз. Кээпкилерин түшүнбөгөн эле мындай 50 на 50 чыгып жүргөн балдарыбыз да. Анан фонограмма ырдалып атат жана ал жерде бир убакта. Баарыбызды бирден чакырды. Минур, Самат, Кумар, Медер деп баарыбыз чыктык. Чыгып анан Медер шашпай кийинет негизи элечи. Аябай шашпай, өзү эле шашпаган бала да, жашоодочу. Анан бир убакта Медер эң акыркы болуп чыкты. Медер деп чакырганда моментип рубашкасын топчулап алып, эптеп ошондо да жетишип чыгып, микрофонду унутуп калыптыр. Анан бир жана Бекборбиев агабыздын бир ырын ырдаганбыз. Шери, шери, шерине дегенде. Башында мен ырдайм. Таныс эмебиз бар мындай. Бийибиз бар. Бар элимдин сайраны, күлкү майрамы, биздин шерине деп мен ырдайм да. Дегенде эле Медер баштайт. Медер жанында турат. Акырын ырчы десе эле микрофону жок да. Тияктан ыргетип атат. Анан элдер күлүп жана жерден Медер уялып кирип кетип, биз үчөөбүз ырдап бүтүргөнбүз да жана ырда. Мына ушундай кызык окуялар көп эле болсо керек, гастроль учурунда дагы бир гостиницага келип жатып калдык, ошол эле 2 күндөн кийин ошол эле гастролдо. Анан эшикке чыгып мен түнү телефон чукулап скамейкада отурсам, Самат да жанагыл эле оюна ар нерсе келет. Бир убакта алар үчөө уктабай, биринчи этажда жатып калган болчубуз. Анан терезеден чыгып, аппак шешептерди жамынып алып үчөө. Алар ойлонуштур. Мен могул жерде отурсам, анан тиндейректен бир 10 метрден бир-бирден чуркап өтүп кетмей болуштур да, ушинтип пландап. Анан Кумар чыдабай күлүп жана жерден элестетип алып чуркап бараткан. А мен могул жерде отуруп жана жакты көрмөкмүн да, жөн элечи, ачык эле жер. Бир убакта эле Кумар деп чуркап келип атпайбы. А мен түшүнбөй эле чочубай калдым да жана жерде. Эмне чочукан жоксуң, биз сени чочутабыз деп эле. Ошентип кайра терезеден үчөө коем терезеден кирип кетели деп, үчөө кайра терезеден кирип баратса, ал жактан терезе кенжежемдики ачык экен, кенжежем көрүп алып, кенжежем чочупту. Мени коркутпай эле. Кенжежемди чочуп контрой. Абдан жакшы. Мына ушул Жебе тобунда иштеп жүргөндө эмнеге үйрөндүң ой? Жебе тобу бирок аябай көп нерсени үйрөттү. Тактап айтканда Кенже апам аябай көп нерсени үйрөттү. Эл менен кандай сүйлөшүш керек, кайсыл жерде кандай сүйлөшүш керек, интервьюларды кандай бериш керек. В общем, үй-бүлөгө кандай мамиле кылыш керек, ушунун баардыгын эле биздин фундаментте ошол инсан куйду деп айтып келем дайыма эле. Демек, баягы жашоо турмушка чоң сабак болуптур, мектеп. Ооба. Мектеп деп айтсак толук сонун болот да. Демек, мектептен кийин университетке тапшыруу оңоюраак болду. Ооба. Анткени уже фундамент бар. Анан ушул учурда сольный иштеп жүрөсүз өзүңүз жеке. Жеке иштегендин да бир артыкчылыктары болсо керек, э? Ооба, жеке иштегендин артыкчылыктары өз башыңа өзүң жооп бересиң, биринчиден. Экинчиден, өзүң каалагандай клип тартасың, үчүнчүдөн деген ушундай
эфирлерге чакырса, мисалы 2:30 деди, 2:30 аралыгында кечикпей келесиң, интервью бересиң, кетесиң. Ал эми группаныкы бир аз кыйыныраак. Алдыда сизден кандай жаңы нерселерди күтсөк болот? Алдыда Кудай буйруса өзүмдүн автордук кырларымды күтсөңүздөр болот. Буга чейин диктофонго жазып, жашырып, элдерге көрсөтпөй жүргөн ырларым бар. Мындай көрсөтпөй дегеним кандай, мен өзүм уялып, ошону элге көрсөткөндөн кандай болуп калат деп эле, ошо бирөөлөрдүн ырын ырлап жүрчүмүн. Андан кийин эми Кудай буйруса быйыл ошо жалаң өзүмдүн ырларымды чыгарайын деген ойлорум бар. Анда сизге ийгилик, жакшы чыгармаларды алдыда күтөбүз. Ооба, буйруса. Рахмат сиздерге дагы. Менин жашоом программасын уланталы. Бүгүнкү программабыздын коногу Минур Алтынбеков. Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы. Минур, эми сөз кезегин бүгүнкү күндүн актуалдуулугуна айланган социалдык барактар тууралуу сүйлөшөлү. Сенин жашооңдо акча алып келүүчү булактар кайсылар болуп эсептелет? Чыгармачылык, той, ошол YouTube'дан акча, жана видеолорубузга, ырларыбыздын просмотруна, жана ошондой эле ошол интернеттен, социалдык барактардан, Instagram, ошол жактардан болот. Минур, айтсаң, мына ушул соц тармактарда активдүүлүгүңдү байкап келебиз. Анан мына ушул досторду чогултуш үчүн, активдүүлүктү көтөрүш үчүн кандай кадамдарга барасың? Активдүүлүктү көтөрүш үчүн көбүнчө TikTok тартсам ошол көтөрүлөт менин активим. А кээ биркилер мындай хайп кылып, дагы бирөө менен урушууга кетип, ошондо көтөрүшөт окшойт деп ойлонуп коем. Ал эми меники келчегим экөөбүз кээде TikTok тартып коебуз, анан көргөн эжелер, улуу эжелер, байкелер, мисалы залга барып калабыз деп атпаймынбы? Алар Минур кандай анан TikTok'уң жакшы болуп атабы деп эле тиги жактан ошону сурай беришет. TikTok тартабыз, анан жана өзүмдүн ойлорумду жазып коем кээде. Тамашалуу сөздөрдү жазып каласың, анан келинчегиңди тамашалап каласың, анан тамашалайт. Мына ушуларды окурмандарың жакшы эле кабыл алса керек. Ооба, жакшы кабыл алышат. Мисалы үчүн акыркы жолу эмес, эми мен эсимде эле калган ушул жана заметкиме жазып коем дегеним. Үйгө кирип карасам, шкафтын үстүндө толтура пустой коробкалар турат. Анан апама сурадым: "Апа, бул коробкаларды эмне кыласың?" Керек. Жөн эле турбайбы, эшикке ыргытып коелу, бекер эле эместей элеп атат. Жок, керек деп койду. А келинчегимен сурасам, тоже керек дейт да. Анан ойлонуп отуруп жаздым эле: "Силердин үйүңөрдө дагы шкафтын үстүндө пустой коробкалар жөн эле турабы? Кача такыр кереги жок алардын" десем, элдер "Керек, ооба, ошондой" деп өлө күлүп аябай. Хейтерлерге кантип туруштук бересиң? Хейтерлериң барбы? Хейтерлерим толтура эле. Хейтерлерге мынтип жазам. Багыда акыркы жолу бирөө мынтипти: "Ушул бала эч жакпайт, жаман, мыртта" деп ушинтип жазыптыр да мага. Анан "Билбейм, жакшы эле бала го" деп жооп берип койгом. Аларды кайра кандай десем, бай тамаша катары жайгарат турбайсыңбы? Андан кийин кайра башка бирөөлөр ал менен дальше урушуп кетишет. Өздөрүнүн өздөрүчү. "Сен эмне мырт деп атасың? Анан жакшы эле бала, көрбөй атасыңбы" дешип. Кызыктуу болот. Мына ушул кичинекей баягы жубайымды тамашалап калам деп атпайсызбы? Анан жубайыңыз кандай кабыл алат мына ушул интернеттен? Өзү кийин көрөт да, же баягы атайын эле бул баягы сценарий жазып алыппы, же сиз чын эле билбейби жубайыңыз тамашалап атканыңызды? Тамашалап атканымды билбейт. Андан кийин ошону билип ал тарынат бир сыйра. Өчүр деп өчүрчү, мен тиги жактан начар чыгып калыптырмын. Анан да комментарий жазышат: "Аябы страшный экен, андай экен, мындай экен" деп комментарий жазат. "Өчүрө эле койчу, пожалуйста". Пожалуйста, жаза берсин. Өчүрбөй коем мен. Анан кийин өзү бир-эки жолу көрүп көнүп кетет. Көнүп каласың аз деп коем. Өзүңө бат эле жагып кетет деп. Бир пост канча сом болот силерде? Бул айтылбайт, бул секрет деп койбоймбу? Демек, сыр боюнча калсын. Сыр боюнча калсын. Кээде мен мисалы аябай эле акча деп деле жутунуп эметкен деле адам эмесмин. Мисалы үчүн бирөөлөр "Минур байке, муну рекламалап берип коюңузчу" деп сурана турган болсо, макул, рекламалап берейин, пожалуйста. Канча болот деп сурап калса, ушу көңүлүңөрдөн чыкканы болот деп ошол эле. Анда Минур мырза, бизге келип маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылыктан жакшы жаңы нерселерди алдыда күтөбүз. Буйруса. Рахмат. Рахмат силерге дагы.
Ардактуу телекөрүүчүлөр, менин жашоом программасына бөлүнгөн убакыттар мына ошентип аягына келип жетти. Биз менен чогуу болгон бардык телекөрүүчүлөрүбүзгө ыраазычылык билдиребиз. Биздин ЛТРдин Маданият YouTube каналына дагы катталып, мына ушул жерден дагы көрүүгө мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Дагы баса белгилеп айтып кетчү нерсе, достор, ЛТРдин Маданият YouTube каналына катталып, Манас кинотеатрына өзүңүзгө жаккан киного 2 билет утуп алышыңыз толук мүмкүн. Ал үчүн сиз подписан болушуңуз керек YouTube каналга жана комментарийди оригиналдуу жазышыңыз керек. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча жакшы калыңыз. Аты жөнүм Жанна Усубалиева. Көрүшкөнчө.